Марипов, маселе менде болсо кызматтан азыр кеткенге даярмын. Маселе менде болсо кызматтан азыр кеткенге даярмын. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 17-июнда агрардык саясат, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында өкмөттү алмаштыруу менен маселе чечилбейт. Эгерде маселе менде болсо азыр кеткенге даярмын. Мен деле жыргаганыман иштеп жаткан жерим жок. Кыйынчылык болуп жатат. Биз уктабай иштеп жатабыз. Башкы максатыбыз маселени чечүү. Президент Кумтөрдөн баштап бардык маселени коюп жатат. Аракет кылып жатабыз. Пара алып кызматка бирөөнү койгон болсом, азыр иштен кеткенге даярмын. Эгерде көйгөй менде гана болуп жатса, кызматтан кетүүгө даяр экенимди айткым келет. Чечим кабыл алыңыздар, эмоцияга алдырсам кечирип коюңуздар. Бирок ошол эле учурда жоопкерчилик алганга дагы даярмын. Кызматка ошол себептен келгем. Капиталдык салымдар жетпей жатат, чече албай жатам. Каягына жеткирели. Суу жетпей жатат. Ушул маселелерди биргеликте чечип, кырдаалдан чыгабыз буюрса. Урматтуу депутаттар, биз бири-бирибизди чукулап, кызматтан алуудан эч бир маселе чечилбейт. Өкмөттү ар бир 6 ай сайын алмаштыралы. Маселе чечилеби, деди Марипов. Белгилей кетсек, буга чейин парламентте министрлер кабинетинин төрагасына ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлгөн эле. Булак, Назар Ньюс KG. Жапыкеев, Айтматова, Бекешев булар бириге баштаганбы? Жапыкеев жооп берди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапыкеев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова менен чай үстүндөгү сүрөтүн өзүнүн Instagram баракчасына жүктөдү. Дастан Бекешев буга чейин ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендердин акысын жеп алды деп бир нече жарандар айтып чыгышкан. Ал эми Ширин Айтматова жакында УКМКга суракка чакырылып, анын себеби толук айтылган эмес. Сыймык Жапыкеев болсо былтыр кухняда отуруп таанылган. Дастан Бекешевдин бул сүрөтүнөн кийин коомдо бул үчилтик биригип баштаганбы деген суроолор жаралды. Ага Сыймык Жапыкеев инемдин туулган күнүнө баргам, чай ичип эле тарадык. Саясий маселе козголгон жок, жөн эле сүрөт деп жооп берген. Булак, Аргумент KG. Депутат, Ак үйдүн айланасынан унаа койгонго орун таппай жыйынга кечигип калып жатабыз. 16-июнда жогорку кеңештин кезектеги жыйыны өттү. Жыйында депутат Мейкинбек Абдалиев парламенттин спикери Талант Мамытовго Ак үйдүн имаратынын айланасына шлагбаум орнотуу керек экенин айтты. Мен жогорку кеңешке жөө келгенден уялбайм. Айдоочум жок, кээде унаама бош орун таппай калып, жыйынга жетишпей калып жатам. Жок дегенде шлагбаум койсок жакшы болмок. Ушул маселени карап берсеңиз, деди ал. Маселени туура көтөрүп жатасыздар. Мен колдойм, бул боюнча тапшырма бергенбиз. Дагы протоколдук тапшырма болсун. Бул боюнча мэрге да тапшырма бергенбиз. Депутаттын ишмердүүлүгүнө тоскоол болбош керек. Тиешелүү шарттарды түзүп беришибиз зарыл, деди төрага. Ушул эле Талант Мамытов өткөн жылдын ноябрь айында биз элге жакын болушубуз керек деген жүйө менен Ак үйдүн тосмосу алына турганын жар салган болчу. Булак, Серет Медиа. Бишкек Ош шаарларына жана Чүй Ош облустарына барбай туруу сунушталды. Өлкө аймагында COVID-19 инфекциясынын жайылышына жол бербөө үчүн республикалык ыкчам штаб эпидемиологиялык абалы начар аймактарга барбай турууну сунуштайт. Атап айтканда, акыркы мезгилде коронавирус жуктурган адамдар көп катталып жаткан Бишкек жана Ош шаарларына, Чүй жана Ош облустарына барууну чектөө сунушталат. Ошондой эле жарандарды медициналык бет каптарды тагынуу, колду дезинфекциялоо, социалдык аралыкты сактоо сыяктуу санитардык эпидемиологиялык ченемдерди жана эрежелерди сактоого чакырабыз. Мындан тышкары ар кыл массалык иш-чараларга катышуудан жана адамдар көп чогулган коомдук тамактануучу жайларына баруудан кармануу сунушталат деп айтылат министрлер кабинетинин маалымат кызматынын маалыматында. Булак, Баракелде. Таттуу түгөйлөр жараштыбы? Асел Кадырбекова жооп берди. Ырчылар Нурлан Насип менен Асел Кадырбекованын чогуу сүрөттөрү күйөрмандарынан таттуу түгөйлөр кайрадан жараштыбы деген суроо жаратууда. Бул суроого Асел Кадырбекова: биз кызыбыз үчүн ар дайым жакшы мамилебизди сактап калабыз. Ал Түркияга иштери менен жана кызын клипке тартуу үчүн келген. Мен каршы болгон жокмун. Мындай жолду тандап алган биз биринчи жана акыркы түгөйлөр эмеспиз. Ушуну менен бул теманы жапкым келет. Бешенеге жазганын көрөбүз деген кескин жооп узатты. Эскерте кетсек, буга чейин Асел Кадырбекова жолдошу Нурлан Насип менен чогуу жашабай тургандыгын, бирок расмий түрдө ажыраша электигин айткан. Ал эми Нурлан Насип үй бүлөсүндөгү мындай кырдаалга комментарий бере элек. Булак, Ринг KG.